Программабызды улантабыз. Тугандар, бизге алгачкы келген коногубуз менен тааныштырабыз. Ушу 2016-жылы аябай жемиштүү болгон биздин бир спортсмен жигитибиз бар. Бизде ушул кыргыз күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиону Бекболсун Кушубаков бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келиңиз. Кош келипсиз. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Алгач эле мындай суроо пайда болуп атат. Сиз кыргыз күрөш менен канча жашыңыздан баштап машыгып баштадыңыз эле? Мен негизи эркин күрөштөн машыгып келгем буга чейин. Бул улуттук күрөшкө байланыштуу мен кызыгып 2012-2011ден баштап ошо досум аркылуу кызыгып келип калгам бул күрөшкө. Бул кичинекейси бул улуттук күрөш, кыргыздын жигити, ар бир бала жигит спортсмен күрөшсө болот. Ошентип кызыгып мен кыргыз күрөштү мындай көрүшүп келем ошого чейин. Башка түрлөрүн күрөштүн башка же болбосо мушташтын башка түрлөрүн өздөштүрүп же катышып көрдүңүз беле? Кыргыз күрөштөн башка. Кыргыз күрөштөн башка мен эркин күрөштү эле машыгып келдим, болду. Ошо кыргыз күрөш, ал белбол күрөшү. Ошо менен машыгам. Жакшы, ушу көчмөндөр оюнунда дагы медаль алдыңыз. Жакында эле Азия болду, ал жактан дагы байгелүү орунду алып келдиңиз. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Ошо Көчмөндөр оюнунда кайсы салмакка чыктыңыз? Биз билебиз, 100дөн өйдө окшойт. Көрүнүп турат. бул Азия биринчилигинде Түркмөнстанда өттү, ошо июль айында. 100 плюс деп коет, ошо жогорку 100дөн жогорку салмактан. Ошол жактан биринчиликке жеттим. Канча өлкө катышты? Токтойбуз. Аяктан Азия. көбүнчө бизден эмелер катышат, айда тажиктер, өзбектер, казактар, монголдор, өзү түркмөндөр күчтүү болот бул күрөштөн, белбол күрөшүнөн. Кыргыздар көбүнчө күрөшөт. Анан калган башка мамлекеттер бул белбол күрөштөн көп өнүгө элек да. Ким менен беттештиңиз ошол чемпионатта? Биринчи Олимпиада мен түркмөн балбан менен чыктым. Биринчи чыккан. Биринчисине, экинчисине тажик балбан менен. Финалда мен кайра түркмөн менен, эки түркмөндөн, эки балбандан коюшту ар бир веске. Ошо менен ийгиликке жеттим. Кайсыл ыкманы колдондуңуз? Айда мен өзүм коронный прием деп коет, андай деле ыкмам деле жок мындай. Ошо коронный приемуңуз кайсы багы? Көп машыккан айтып коюшат го. Мен 1000 жолу бир муштаганда, ушундай койгондо деп коет го. Бир ыкманы 1000 жолу кайталаган инсандан корком, а 1000 жолу урган адамдан коркпойм деп коет го. Демек ошол сизге жаккан эң эле көп адамдарга өткөн ыкмаңыз да. Мен негизи постоянно жазып жүргөн ыкмам деле жок, жана айтканда общий иштей берем ар кандай. Туура келген. Туура келген ар кандай мен алдаганга аракет кылам. Анткени 100дөн чоң салмактар мен уже түркмөн менен күрөшкөндө ал 170 килограмм экен. Мен ал менен күрөшүп травма болуп калам деп корком просто. Анан мен ар кандай ыкмага алдаганга аракет кылам. Чоң эстегилерди. Ошондой мүмкүнбү? Эгерде сиздердин салмагыңыздар бир болбосо, баары бир чыгара беришеби? 100 плюс болуп атпайбы? 100дөн жогору. 100дөн жогорку салмак уже кете берет. Мен былтыркы дүйнө чемпион биринчилигинде мен Орусия балбаны менен татар өзү 185 килограмм болчу финалда. Экөөбүз. Баласындай эле болгондур башка. 20 минут күрөштүк да, анан ошо менен буда да ошондой болду. Бирок бунуку батыраак болду түркмөн менен. Чалдыңызбы? Саламатсыз. Чалдык. Жакшы экен. Тиги сыйлыктагы жөнүндө сүйлөшөлү, эми көчмөндөр оюндарында өткөн. Бул Биз кармап туралы, бериңиз бир сыйра көрсөтүп коелу. көчмөндөр бул. Сага көчмөндөр. Көчмөндөр. Мага Азия чемпионаты. Скөлдө болгон 2016. Сиз айтып бериңиз, келиңиз. Мынакей туугандар, мондай жакшынакай алтын медальдар. Бул көчмөндөр оюндарында канча спортчу менен кезиктиңиз? Бул көчмөндөр оюнда мен кыргыз күрөшү менен чыктым. Ошо улуттук биздин күрөшүбүз. Менин салмагымда 17 балбан болду. Эң көп менин весимде болду. Ойлогом мен наоборот чоң вестен азыраак болош керек деп. Наоборот меники көбүрөөк болду да. 17 балбандан ошо биринчи Украина менен чыктым. Анан казак балбаны менен, анан татар балбаны менен, финалда башкир балбаны менен чыктым. Ошо менен
жетістикке жеттим деп айтып коюшат го, баягы спортчуда мындай чабуулго ондон дагы эң башкысы, маанилүүсү бул коргоно билүү деп коет го. Ушул сиз бир күндө канча сааттан машыгасыз, агайыңыз ким? Кимден тарбияланасыз? мен негизи кыргыз күрөшмөн деле башкырмайм. Белбоо менен бизде спорт школа деп коет, мектебинде Алмаз агайда машыгам, Мусабаев. Эркин күрөш деле машыгам, азыркы учурда деле. Анан азыр жаңы бизден зал ачылган, Чынарбек байкебиз ачкан, Изабеков. Ошонун залында азыр биздин эркин күрөштүн курама командасы ошол жакта машыгат, мен ошол жакта кылып келатам. Жакшы. Айтсаңыз бек болсун, жакында эле уктук, сиз Индонезияга барып келиптирсиз. Кандай максат менен бардыңыз, же болбосо ушул жумуштар менен бардыңызбы? Биз ошо Индонезияга барып келген себебим ошо улуттук борбор Алмаз Касенов агайыбыз бар. Ошол Индонезияга барып келебиз деп айткандан мен макул болуп, айрде Зорхана деген күрөшкен. Иран менен Азербайжандын бирикме күрөшкен, азыркы өнүгүп келаткан спорт экен да. Ошол жака барып катышып. Күрөштүн түрү кандай экен? Белбоо күрөшү сыяктуу эле экен? Жок, ал күрөштүн эркин күрөшкө эле окшош экен. Эркин күрөшкө окшош. Правиласы кичине башкачараак, бирок окшош да. Окшош. Общап келгенде. Акыркы суроом бергим келип атат сизге. Бардык эле күрөшкөн балбандардын кулактары сынык болот. Сиздики бүтүн экен. Эмне себептеп? Жакшы коргоном дебейсизби? Жумшак окшойт анда. Биз тамашалап коебуз. Агайым тамашалап коет. Үстүндө жүрдө кайдан сынбак эле деп. Анан дүйнөдө да досторума да айткан тамашалап. Эки эле спортсмен бар дүйнөдө кулагы сынбаган. Бирөө Александр Карелин, бирөөсү мен деп тамашалап. Жакшы экен. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушул алтын медалдар майлуу сүттүү болсун. Артынан да көптөгөн чоң мелдештерден алтын медалдарды артынан ээрчитип келген ушундай жакшы медаль болсун. Ак жолто сизге ийгиликтерди каалайбыз. Кыргызстандан желегин дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда желбиретип жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Ар дайым биз үчүн сыймык болуп жүрөңүз. Силерге да ийгилик. Рахмат. Рахмат.